Борбор калабыз Бишкек шаарында көп кабаттуу курулган турак үйлөрдүн саны жыл санап өсөт, бирок тилекке каршы ал үйлөрдө өрт чыккан учурда мына ушул өрттү өчүрүү маселеси өзгөчө маанини ээлейт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына ушул соңку 2 жылдын ичинде өзүнүн өрт өчүрүүдөгү техникалык потенциалын көтөрүүдө бир топ алгылыктуу иштерди жасады десек жаңылышпайбыз. Маселен, мына ушул Бишкек шаарындагы 16 кабаттуу турак үйдүн башында чыккан өрттү өчүрүүдө бүгүн өрт өчүрүүчү бөлүмдөрдөн жалпы 6 техника, ошондой эле 2 автошаты тартылды. Аталган шатылардын бийиктиги 50 метрге чейин жетет жана өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ушундай көп кабаттуу турак үйлөрдүн башында чыккан өрттү өчүрүүгө бир кыйла жеңилдик бар жана өчүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү десек жаңылышпайбыз. Өрт коопсуздук жаатында мыйзамдардын, укук ченемдик актыларынын, курулуш ченемдеринин негизинде ар бир имарат ошол өрт коопсуздук жаатындагы өрттөн коргонуу жана өрткө каршы системалар менен орнотулат. Алардын ичинде ошол өрт болуп чыккан жерди аныктоочу системалар, бул өрт сигнализациялары. Кийинкиси болуп ошо биздин күч каражаттар келгичектеги өрт өчүрүүчү заттардын өрт кырсык катталган жерге берүүчү системалар. Кырсык катталган жерде андан сырткары ошо түтүндөрдү чыгаруучу бөлмөлөрдөн же имараттардан түтүн чыгаруу системалары орнотулушу зарыл. Мындан сырткары дагы бир негизги болуп, бул эвакуацияны уюштуруучу атайын каражаттар, ошо бийик кабаттуу имараттарда атайын түтүнгө буланбоочу тепкич каражаттар орнотулуш керек.